Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын устаттык өнөрү китебинен номер 67 сабак. Жаш мугалимдердин чеберчилигин өстүрүү мектебинин программасы тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, жаш мугалимдер мектебинин программасы менен таанышып алыңыздар. Биринчи, жаш мугалимдер мектебин түзүүнүн зарылчылыгы, мазмуну, иштөө жолдору. Экинчи, жаш мугалимдердин көйгөйлөрү жана анын чечүү жолдору. Үчүнчү, жаш мугалимдердин өз алдынча билим алуусунун мааниси жана жолдору. Төртүнчү, календарлык план, сабактык план жана башка пландарды түзүүнүн методдору. Бешинчи, жаш мугалимдер устат мугалимдердин тажрыйбасын үйрөнүүсү. Жаш мугалимдердин регионалдык, райондук, областтык олимпиадаларга окуучуларды даярдоосу. 7. Жаш мугалимдердин кругозорун өстүрүү жолдору. 8. Жаш мугалимдердин сабакка анализ берүү жолдору. 9. Жаш мугалимдердин убакытты туура пайдалануусу жөнүндө. 10. Жаш мугалимдердин кесиптик чеберчиликке жетишүү тепкичтери. 11. Жаш мугалимдер устаттык өнөрдү ээлөөсү. 12. Жаш мугалимдердин методикалык жана педагогикалык окуу конференция, семинарларда доклад жасоосу. 13. Жаш мугалимдердин эл аралык проекттер жана программаларга катышуусу. 14. Акыл эмгегинин маданиятын өздөштүрүү зарылчылыгы. 15. Жаш мугалимдердин республикалык, дүйнөлүк алдыңкы тажрыйбаларды үйрөнүүсүнүн жолдору. 16. Жаш мугалимдердин коммуникативдүү жөндөмүн өстүрүү. 17. Жаш мугалимдердин класс, мектеп жамааты, ата-энелер менен иштөө жолдору. 18. Өзүн өзү анализдөө өстүрүү жолдору. 19. Сабакты эффективдүүлүгүн жогорулатуу боюнча айрым сунуштар, сабактар жөнүндө ойлор. Класс жетекчи жаш мугалимдердин энелер мектебин уюштуруп өткөрүүсү. 21. Мыкты мугалим конкурсуна даярдануу. 22. Жаш мугалимдер слётун өткөрүү. 23. Мыкты мугалим конкурсуна даярдануу жолдору. 24. Мугалимдер үчүн окуучуларды олимпиадага даярдоо боюнча кыскача усулдук кеңеш. 25. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдык. 26. Жаңы темаларды түшүндүрүүдөгү кемчиликтер, аларды түзөтүү жөнүндө. 27. Окуучуларга методикалык сабак өтүү. Окуучуларды окутуу процессинде билгичтик, көндүм, ыкмаларды калыптандыруу. 29. Жалпы жыйынтык. Түзгөн Гапыр Мадаминов. Анда эмесе, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.